эгемендик алдык дегенде биз биринчи эле сурашыбыз керек да, кимден алдык ошол эгемендикти? Биз ошол Россиядан алдык. Азыр мындай Орусиянын теле массалык медиалык каражаттарын карасаң, Россия Украинага эмес, Украина Россияга кол салган дейт. Кыргыздарга булар ошентип түшүндүрүп атат да. Сен өзүң өлкөңдү коргосоң, демек нацист болуп чыгат экенсиң, улутчул болуп чыгат экенсиң. Биздин ата-бабаларыбыз деле өзүнүн жери, өлкөсү үчүн согушкандар басмачылыкка калып калбады. Пропаганда куманды болуп берип атабыз. Тажикстан менен кагылыша кетсек, эгемендигибизди эстей калабыз. Бирок Россия менен болгон мамлекетте бизге эгемендик керекпи деген суроого деле жооп бериш керек болуп калды. Биздин кыргыз ошол аралашканда өзүнүн улуттук баягы тарыхын билбейт. Эмне менен сыймыктана турганын билбейт. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз гибриддик согуш жөнүндө баарлашмакчыбыз. Акыркы учурда болуп аткан Украина-Орус согушунун айланасында ошол мурункудай согуш деген сөз көп айтылбай, бул гибриддик согуш болуп атат деген пикирлер көп болууда. Биз ошону бүгүн студиябызда талкуулап көрүү үчүн саясаттануучу Эмилбек Жураев, жарандык активист Руслан Акбатбек уулун чакырдык. Анда баштайлы. Гибриддик согуш деген бул негизи өзү баягы жаңы чыккан термин эмес да, согуш мурун деле ар кандай айла амалдар менен жүргүзүлчү. Анан бирок ушул Украинада согуш башталган. Эмне үчүн бул термин көбүрөөк айтылып, ушуга көп маани берилип атат? Кандай дейсиздер? Баштачу болсом, гибриддик согуш деген бул термин катары ошо мурдагы биз көнүмүш адат болуп калган ок атылып, курал колдонуп жүргүзүлгөн согушка салыштырмалуу. Бул жерде бир нече эмеде жааттан бир нече ыкмалар менен алып барылган согушту айтабыз. Бул мисалы үчүн экономикалык согуш өтө күчтүү кетип атат. Жана түшүнүктөр, сөздөр, тил талаасындагы согуш жөнүндө айтсак болот. Өзгөчө могу Украина согушунун гибриддик жанагы сыпатынын бир өзгөчөлүгү ошол экономикалык жактан жанагы санкциялардын согушу, эки тараптын тең бири-бирин жолун тороо аракеттери болуп аткандыгы, анан өзгөчө биз үчүн өтө кызык болуп атканы ошол бул согуштун айланасындагы айтылып аткан сөздөр, кандай маанилер туюнтулуп, жайылтылып аткандыгы. Ушуларды эске алганда, албетте бул башкача, татаалыраак бир топ бир нече деңгээлде алып барылып аткан согуш десек болот. Албетте мында жанагы көнүмүш традициялар, салттуу согуш эле барылып аткан, албетте эң эле жоготууга көп учураткан жагы ошол. Ок атылып жатат, бомбалар атылып атат, шаарлар кыйратылып атат. Ошого кошо могу экинчи, үчүнчү деңгээлдеги жагдайлардын баса берилгени ошол гибриддик согуш экендигин сөз кылганыбыз. Сиз кандай элесиз? Гибриддик согуш баягы мурун эле колдонулуп келген, бирок жанагы масштабы, деңгээли мынчалык эмес деп айткандагы эксперттер бар. Азыр жанагы технологиянын өнүккөнү, интернетте аламдашкан дүйнөдө гибриддик согуш ыкмалар эмеңиз айткандай жанагыдай согуш десе эле дароо эсибизге көбүнчө жанагы экинчи дүйнөлүк согуштар, конфликттерде жанагы эмне келет да, курал жарак колдонуусу менен. Бирок гибриддик согуш ошол көбүнчө жанагы кибер маалыматтык, экономикалык башка ыкмаларды колдонуп, баягы душманга үстөмдүк кылуу, аны жеңүү технологиялары. Мисалы Россия ушуга чейинки азыр эмне деп актанып атат, бизге мурдатан илгери эле ушул НАТО гибриддик согуш колдонуп келген деп атат. Азыркы агрессиясыны, Украинага болгон агрессиясыны, азыркы бир башка бир өлкөгө кол салуусуну ушинтип ачыктап атат да, тилекке каршы. Бул жерде ошол гибриддик согуштун тарапташтары жанагыдай мындай жоготуусу дагы мурункуга салыштырмалуу мындай масштабы дагы ири болгондуктан бул жерде ак менен караны айырмалоо аябай кыйын болуп атат.
кимдин жүйөсү туура, ким акыйкат кайсы тарапта деген суроого жөнөкөй жаран мындай оңой жооп бере албайт да. Өзгөчө бизге окшогон өлкөлөрдө маалыматты биз көбүнчө эл аралык окуяларга, кайсыл жерде болосун, ушул Украинадагы окуяларга, Сириядагы болгон окуяларга, кошуна Казакстанга болгон эле окуяларды биз көбүнчө Орусия тараптан алып атпайбызбы? Жанагы ОРТ менен РТВдин көзү менен карап атабыз да. Ошол жерде биз кимдики туура деген суроого жооп берүүбүз аябай кыйын болуп атат да. Өзүбүздүн улуттук өзүнчө өз алдынча көз карандысыз бир көз карашыбыз жок болуп атат да. Биз дагы бир чети ушул гибриддик согуштун дагы курмандыгы болуп атабыз да. Биздин аудитория, кыргыз аудиториясы дагы. Өзгөчө маалымат жактан аябай билинип калды. Себеби дегенде жанагы ушунчалык баягы пропагандага сугарылып, анан жана ак караны айырмай албай калдык. Биз бир жактуу карап, илгерки Советтер Союзунда эле биздикилер анан жана кызылдар, актар, биздикилер анан душмандар деген эме категорияга мындай өтүп алдык да. Мындайча айтканда, дүйнөнү мындай жөнөкөй ак кара деп эле карап калдык да. Ушул мына пропаганда жөнүндө айтып атабыз. Эмил мырза, сиз мына жана тил жөнүндө, терминдер жөнүндө айттыңыз да. Ошол жөнүндө мен Владимир Путиндин ушул Украинага кол салар астында Украинанын тарыхы, Орус империясынын тарыхы жөнүндө айткан сөзүнө кайрылгым келет эле да. Ошондо Украинаны эми сыпаттаганда, украин тилин сыпаттаганда бул көчөлө пайдалуу болуп калган. Ошол мындайча айтканда Владимир Ильич Лениндин катасынан улам пайда болуп калган мамлекет катары сыпаттады да. Ушундай эле сыпаттоого эгер Украинаны алса, анда ушундай эле мамилени Советтер Союзуна кирген башка республикаларга деле карата колдонсо болот да. Албетте болот. Андан бул сөзүн ушул тарыхты кайра карап чыгуу керек деген сыяктуу сөзүн Путин бир топ кезден бери эле айтып келаткан. Бул согуштун башталганга чейин өтө талкууга калган, жараткан бир эпизод эмеде болгон. Аларда референдум 20-жылы болду эле. 21-жылдын июль айларында бир документалдык фильм чыккан, Россия каналында чыкты эле. Ошол жерде бир эпизодунда айтып атат, ушул Советтер Союзу ураганда биз кеңпейил эл болуп, аша чапкан кеңпейил эл болуп, белек кылып, соога кылып, өзүбүздүн тарыхый ата бабаларыбыздын жерлерин башка ажырап кеткен мамлекеттерге берип салганбыз деген сөзүн ошондо айткан. Украин ал жерде де суроо чыккан жери ошо Украина маселесинен чыккан. Анан кийин ошол эле сөзүн дагы кайсы бир жерде айткан экен. Крым жарым аралын басып алгандыгына кайсы бир жылдык мааракеси болуп атканда, майрамдаган кезинде ошол сөзүндө айткан экен. Демек бул Путиндин оюнда, көз карашында калыптанып келаткан, бир канча убакыттан бери уланып келаткан бир ой. Украинага байланыштуу айтылганы менен, ал албетте эмнеге Украинага айтылат? Анткени активдүү түрдө ошол Украинага карата аракеттер жасалып атат. Бирок ошол эле маанидеги, ошол эле сөздөрү албетте түздөн түз башка мамлекеттерге да тиешелүү. Ал ошол эле Казакстанга байма-бай айтылып келет. Регулярдуу түрдө Путин болбогон кезде башка таанымал эле Россиянын саясатчылары айтып келет. Бул деген акырындап бул ушундай маани, ушул көз караш, тарыхта ушундай катачылык болгон экен. Көрсө могул мамлекеттер ушу орус эли соога кылып жерлерин бере бербесе, булар мамлекет деле болбой калмак экен, же жана аймактык ченемдери башкача болмок экен деген ой бир чети орус элинин арасында кеңири эле сиңип калды болуш керек дейм. Экинчиден бизге карата, биздин элибизге карата болгон ошол мамилесин айкындап атат да. Менимче бул түздөн түз бизге маанилүү, жана ошол Украинага болгон согуш аракетин ушундай сөз менен, ушундай ой менен бекемдеп жаткандан кийин бизде
түздөн түз автоматтык түрдө ошондой кооптонуу пайда болуш керек болчу. Анткени эч кайсы мамлекеттин атын атабай туруп, Украинадан башка ушундай жалпылап айткан сөздөрү албетте ар ким өзүнө кабыл алыш керек. Мен так көрүп турам, Казакстанда ошондой кабыл алышты. Бизге карата айтылып атат деп. Бирок биз Орусия менен чек арабыз жок деп, алыста турабыз деп мындай камырабай калганыбыз өтө туура эмес да. Кооптуу нерсе. Бул сөзсүз түрдө буга биз да толук кандуу маани берип, ошого жараша бир тыянактарга келүүбүз зарыл болуп жатат. Ушул сөздү бизде кыргыз коомунда менимче ондай бир көп талкууга алынбай эле кабыл алгандай бир сезим жаралып калды да. Сиз кандай ойлойсуз? Менин оюмча биз баягы эгемендүүлүгүбүзгө 30 жылдан ашты, бирок биз советтик өтмүштөн арыла элекпиз да. Биз дагы эле баягы Москваны борбор катары, Путинди биздин баягы виртуалдуу бир Советтер Союзунун жетекчиси катары анан кабыл алабыз. Путин биздин көзүбүздө, басымдуу калктын көзүндө эң күчтүү лидер, каризмалуу, анан дүйнөнүн эң акылдуу, эң мындай баам парасатка мындай дүйнөлүк лидер да биздин көзүбүздөчү. Биз ошол маалыматтык эмеден дагы чыга элекпиз да дагы элечи. Жана чөйрөдөн. Биз негизи эле баягы Орусияда болуп аткан окуяларга, деги эле четте кошуналарда болуп аткан окуяларга, анча процесстерге көп маани бербейбиз бизчи. Эмне деп атат? Бизде бир туура киши бар, ошо Путиндин айтканын, анан ошого жараша биз түздөнөбүз. Шайлоолордо деле байкайсыз го, барып, сөз барып келишет, Путин кабыл алып турат, Путин мынтиптир, Путин тигинтиптир айтты деп. Такыр эле мындай биз бул кишинин айткандарын бир чет өлкөнүн лидери, чет өлкөнүн президенти айтты деп эметпейбиз да, кабыл албайбыз. Бул түздөн түз баягы шеф айтты дегендей эле кабыл алабыз да, тилекке каршы. Муну биздин саясий элитабыз да ушундай кабыл алат, карапайым калктын мындай эле болобуз. Күнүгө кечинде кабарларда РТ жанагы радиону мен кээде коомдук транспортко мингенде, эметкенде өзүмдү бир эме деп ойлойм да, бир Россиянын бир субъектиндей эле кетип баратканда, мисалы маршруткада деле кетип баратканда эмен радиону ачып койшот, бир Орусиянын кайсы бир радиосу кайсы бир кабарларды берип атат да, бир шаарында эмне болгон окуялардан. Биз ошол жанагы маалыматтык чөйрөдө жашайбыз да. Анан мисалы акыркы учурларда ошо Эмне мырзанын айткан нерсесин бул киши тастыктады. Эмне деди? Мен деди, өзүмдүн көрсө миссиям ушул жоготуп алган жерлерди чогултуу экен деди. Баягы Петр биринчи менен салыштырды өзүнчү. Салыштырды, эми ошону чогултуш керек экенин. Эми биз бул кандай дегенге өтпөй, кой бизди качан чогултат экен деген эмеге кирип кеткенбиз да. Анткени биздин тарыхта деле көбүн эсе жанагы Кыргызстан Орус империясынын курамына ыктыярдуу кошулган деген мурунку неме бар болчу да. Биз ушул мен кээде ушул өзүм сурайм да, өз алдынчалыкка, эгемендүүлүккө биз мындай көптөр аңдабай окшойбуз да, өлкө, биз эгемендүү өлкөбүз. Биздин элдин өлкөнүн суверендүүлүгү бар. Биз көз карандысызбыз. Биз тагдырыбызды өзүбүз чечишибиз керек. Биздин тагдырыбыз Москвада чечилбеш керек же башка жерде. Биз өзүбүздүн гана улуттук кызыкчылыкка карап жашаш керек деген нерсе бизде тилекке каршы мындай орун алат да. Муну эмнеге мен билбейм. Балким бул Эми мырза дагы айтат, жакшы айтат деп, тарыхты билбегенибизденби, же чын эле биз жанагы баягы инерция менен жашап келатабызбы, жанагы бирдеме болсо эле баягы Россияда тиги мынтип койду жанагы Россияда бирөө чыгып алып эле бирдемени айтса эле Путин эмес, макул Путин президент экен. Бирок башка бирөө чыгып алып эле бирдеме айтса эле талкуулайбыз го, мынтип коюпту. Бир журналист чыгып же бир гезит чыгып мынтип жазып койсо эле болду да. Бул баягы биз Кыргызстанда бир айыл өкмөтү Бишкекте туруп бирөө бирдеме айтып койсо, айыл өкмөтү мындай аябай катуу кабыл алынат го, ой Бишкекте мынтип айтышыптыр дегендей эле Кыргызстанда туруп эле Москвадан бир гезит мындай таанымал деле эмес бир гезит мынтип айтып койсо, мынтиптир жакпай баратат окшойбуз биз. Алардын бизге карата жакшы көрүүсү азайып баратат окшойт деп коркуп калабыз да. Мен муну такыр түшүнбөйм да. Кандай ойдосуз Руслан? Ошол эгемендик деген менимче чындыгында чоң бир биз үчүн түшүнүксүз бир статус болуп атат да бушуга чейин калың эл арасында. Эми биз дегенде албетте
кыргыз коомчулугунда ар кандай чөйрөлөрүбүз бар, ар кандай деңгээлде жүрүп аткан сөздөр бар, талкуулар бар. Бирок жалпы коом катары, коомдук талкуу катары бизде андай талкуу жок эсе десек болот. Өзгөчө мындай калың элдин арасында биз кимбиз, каяктан чыктык, биз эгемен болдук деген сөздүн ичиндеги маани эмне? Макул президент шайлайт экенбиз, макул бир талашылып сакталып аткан чек арабыз бар экен. Бирок андан сырткары, сырткы дүйнөгө карата мамилебиз кандай болуш керек, кандай мамиледе турабыз деген сурак сыяктуу суроолорго биз жооп издей да элекпиз, сурап да көрө элекпиз. Анан ошол Путинге карата болгон мамиле, Россияга болгон мамиле биздин көбүнчө ушул башкаруу элитасынын арасындагы мындай чоң эле таасирдүү элдерибиздин чөйрөлөрүнүн арасында өтө жылуу, жакын экендиги байма бай байкалат. Мына кече жакында эле өтө бир коркутаарлык чечим кабыл алып, Путин өз чечимине кол коюп, бизди аба майданындагы жалпы коргонуу система курабыз деген бизди өзүнө кошуп алган бир чечим чыгарып атыптыр. Аны комментарийлерди карасаң, биздин мындай башы таанымал эле ар кандай чечим чыгаруучу чөйрөлөргө кошулуп жүргөн кишилердин сөздөрүн уксаң, баарыбыз эле эми Россия дээрлик биздин бир эле каныбыз, бир тууганыбыз сыяктуу деген эле сөздөр менен комментарий берип атышат да. Демек, Россия ал башка мамлекет, анын кызыкчылыктары башка, биздин кызыкчылыктарыбыз башка. Эки жактын ортосунда дөп келишпестиктер болушу мүмкүн деген ой келип да койбойт. Демек, биз эгемен мамлекет катары Россиядан бөлөк экенибизди бир туюп, маани берип көрө элекпиз. Анткени бул бир өтө чоң маселе. Анткени эгемендик алдык дегенде биз биринчи эле сурашыбыз керек да, кимден алдык ошол эгемендикти? Биз ошол Россиядан алдык. 30 жыл бою Россиядан эгемен болуп, Россиядан көз карандысыз болдук деп формалдык түрдө кол коюп уран көтөрүп келебиз. Бирок анткени биз Америкадан эгемен болуу деген маселе жок. Америка бизди качан басып турган эмес, биз анын бөлүгү болгон эмеспиз. Демек, биз ошо Россия менен болгон мамилебизде обочо экенибизди, өз алдынча болгондугубузду туюп билүүбүз зарыл болот. Ошого жетише элекпиз. Ошого жетишели деген бир коом арасындагы түрткү да болбой жатат. Мүмкүн тиешелүү мамлекеттик деңгээлдеги саясатта, маалымат майданындагы, билим берүү майданындагы, изилдөө майданындагы саясаттарда ушул маселеге байланыштуу дээрлик аракет жок десек болот. Мындай по инерции жана поезд кетип аткандай эле кетип атабыз, ылдыйга карапчы, түшүнө албай. Буга кандай себептер болушу мүмкүн? Мисалы үчүн, ошол жана айтылып аткан Россиянын жүргүзгөн атайын мындай маалыматтык пропагандасынын себеби болушу мүмкүнбү? Анткени мына өзүңөр айткандай, Путиндин айткан сөздөрүн карап көрсөк, бул алдын ала дайынданып, мындай өзүнүн дүйнө таанымын, өзүнүн бул жашоодогу миссиясын көргөн миссиясы катары даярданып келатканын көрүп атабыз да. Мына Украинага басып кирердин алдында Россия даярданды. Анткени 2014-жылы Украинанын бир жерин басып алышты, алардын бир аймактарын. Ошол жанагы орусиялык медиаларда бул Орусиянын атайын кызматтарынын ички маалыматтарын жакшы билет деген Сергей Солдатов деген журналист бар. Ошонун берген маалыматы боюнча Украинага кирерде баягы 5-чи колонна деп аталган, ошол Россиянын аяка кирип орус тилин сактап калышын, орус тилдүүлөрдү сактап калышын колдой турган элдин пикирин калыптандырууга атайын көп акча бөлүнгөн экен да, 1 миллиард рубль. Анан ошол ишти кылчу кишилер ал акчаны баягы максатына жеткизбей, өздөрү баягы кымырып, коррупциялык жол менен неметип өздөрүн алып калгандыктан, жанагы башында булар күткөндөй, биз Киевке там 1 демалыштын ичинде кирип барабыз, 3 күндүн ичинде басып алабыз деген ою таш капкан.
ошонун негизги себептеринин бири ошол 5 колоннаны, Орусияны колдогон пикирди калыптандырууга бөлүнгөн акча баягы максатына жетпей калган деп, ошондон улам жанагы ФСБнын 5-кызматы, 5-бөлүмүнүн башчысы Сергей Беседа дедиби. Ошол киши азыр камакта дейт да. Анан мен ошол айтайын дегеним, демек ФСБде атайын ошондой 5-бөлүм бар болсо, ал киши Украина эле эмес, мурунку баягы СССР өлкөлөрүнө, азыркы СНГга кирген өлкөлөрдүндө орустардын баягы маалыматтык согушун, ошол орус саясатын колдоого атайын багытталган саясат жүргүзүүгө атайын өзүнчө кызмат бар экен да. Бизде ошол аң сезимдин, эркиндүүлүк аң сезимин ойгонбой жаткан, балким ошондой саясаттан улам отала албай атабызбы? Оташ үчүн эмне кылышыбыз керек? Эми азыр балким көрүп аткандар дароо ойлойт, бул баягы русофобдор чогулуп алып, тиги Орусияны, Путинди жамандап атат депчи. Эч ким баягы Орусиянын эли менен биздин чатагыбыз жок. Болуп аткан окуялар көбүнчө Кремлдин жасаган иштери да. Мындайча айтканда, биз аны эки бөлүп жакшылап түшүнүп алышыбыз керек. Орусия менен биздин кызыкчылыгыбыз дал келсе, биз кызматташышыбыз керек. Бирок биз жанагынтип айткыбыз келген нерсе, жана бөжөңдөп, тиги кулду куруп, ошол баягы ошол маанде кызматташпашыбыз керек да. Алардын айтылганы биз үчүн мыйзам болбош керек. Биз өз алдынча мамлекет, биз эркин мамлекетпиз. Ооба, азыр бирде эле мигранттар. Ооба, ал бирде мисалы Тажикстандын да мигранттары бар. 2 миллионго жакын, Өзбекстандын 3 миллионго жакын мигранты бар. Бирок Өзбекстан ЭСК, ОДКБга кирбей эле татынакай эле кызматташып атат. Бүгүнкү күндө Өзбекстандын мөмө жемиштерин экспортторун карасаңыз, бизден эселеп көп. Бирок бир да интеграционный процесске кирбей эле татынакай эле кызматташып атат. Тең атап өзүнүн позициясын менен. Ошол эле кошуна Тажикстан өзүнүн кызыкчылыгын жакшы билгени үчүн анча-мынча туура эмес иштерди бетке айтат. Биздин позициябыз постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде эң мындай пассивдүү, мындай кандай деп айтсам, биздин улуттук кызыкчылыкка терс келсе дагы, жарандарыбыздын укугу тебелебесе да, биздин кылган нерсебиз максимум унчукпай утулабыз да. Кой алар жин келип кетет, кой алардын мына кабак кашыңырап отурабыз да, жөнөкөй тил менен айткандачы. Биз тескерисинче баягы кадимгидей тең ата сүйлөшүп, биз аябай жакшы көрөбүз го тең ата сүйлөшүш керек деген. Ошол тең ата сүйлөшүш керек. Сиздин суроого келгенде жана биз ооба бул империялык жанагы максаттардын уланысы катары ошол ФСБда жанагы сиз айткан 5 миллиард рубль, 5 миллиард доллар коротуптур Украинага. Эми Орусия, Путин, Кремль азыр калкы ошол пропаганданын өзүлөрү да курмандыгы болду да. Булар менин бир эсимде бар. 2014-тө Крымга кол салгандан кийин эле ошол канча жылдан бери каналдарын ачсаң Украинаны эле талкуулай беришчү да. Эртең менен кечке чейин эле Украинаны талкуулап, Максим Галкин деген алып баруучусу бар, ошол айткандай, биз эмне биздин өзүбүздүн проблемабыз жокпу, эмне эртеден кечке эле Украинаны талкуулай беребиз деп тамашалаганы бар да. Эми чын эле булар өздөрү ошого ишенип алышты. Баягы Украинада улутчулдар бар, Украина азыр мындай Орусиянын телемассалык медиалык каражаттарын карасаң, Россия Украинага эмес, Украина Россияга кол салгандай да. Ошонун ичинде бул жердеги орус басылмаларын да карасаң, кыргыздарга булар ошентип түшүндүрүп атат да. Байкуш тиги Россияга Украина кол салып, жөн жатса, ракета атып, анан мындай бүгүн Россия курмандык да, Украина эмес. 8 жыл бою аткылап. 8 жыл бою аткылап эле байкуш Россия тыгып жатса эле ошентет. Бул эми баягы манипуляция, жалган. Эми пропаганда ошондой экен да, жана пропаганда ушундай бир жөнөкөй кылып көрсөтүп, ак кара кылып эле, кызылдар актарды бөлүп, анан кийин баягы жалганды карабай айта берет экен да. Карабай айта берет экен, анан баягы биздин сиздин сурооңузга жоопто ошол биз ошол күн тартип менен чоңоюп өсүп, ошол күн тартип менен баягы күнүгө жашайбыз да. Украинада ушундай нацисттер бар экен, бандералар бар экен, анан булар баягы орус тилдүү калкты коргулат экен, башкаларга күн көрсөтпөйт экен депчи. Бирок чындап келгенде Украинада буга чейин татынакай эле
орус тилдүү менен украиндер жашагысы келген, собственно. Мисалы бизди деле ошондой кылып атпайбы? Бизде мисалы орус биздин мекендештерибиз, тилдүү мекендештерибиз эч кандай эмешти жок. Бирок бир эле окуя жана калькулятор менен ыргытса, же болбосо бир баланын окуясында биз аларды көзүндө толугу менен улутчул, толугу менен орус элин дискриминация кылган өлкө катарына бир эле окуя менен айланып кетип атпайбызбы? Биз ошону аңдап айтабыз да. Жанагы Тажикстан менен болгон окуяда да биз кандай болдук? Чыктыбы? Ошо биздин стратегиялык партнерибиз деген эме чыккан жок. Бирок биз дагы эле ошол эмеге мындай Кремльге мындай сыйынгандай ишенебиз да. Бул азыр мен эң таң калам, баягы эмени бир окуя айтып бергенде, илгери билесизби? Түркияда Россиянын учагы өтүп кетип чегарадан, түрктөр атып түшүрүп, анан баягы Түркиядан ошо менин досум келип, анан баягы ошол убакта келип калат, анан аэропорттон түшүп иниси тосуп алат. Анан иниси биринчи амандашкандан кийин биринчи эле суроо, эмне биздин учакты атып түшүрөсүңөр деп баягы эме коет да, доомат коет да. Эми кандай ал биздин учакта? Бул жөнөкөй карапайым болот. Азыр жанагы кабарларды мисалы Украинанын Хаймерси момча шаар талкалады, же болбосо момча орус аскери кырылды деп чыкса, баягы биздин кыргыздар биздин аскерлерди коргогондой коргоп чыгып алышат да, жалганчы, фейк, анан баягыны бурушуп, согуп, батыштын акчасын. Мындай карасаң, биздин ал согуш калгандай тиешебиз бар. Бирок биздин баягы өзүбүздүн мекени Орусияны жасаган агрессиясыны, жанагы кылмыш ишини биз өзүбүздүн элибизди коргогондой, өзүбүздүн мекенибизди, өзүбүздүн Путинди, өзүбүздүн президентибизди коргогондой коргоебуз да. Анан жана чыдабай кетип Путинге аттанып кат жазып ийгенде ошондон да. Айыл элечи. Жана сиз айткан 5 колонна дедиңиз го. Украинага 5 миллиард берген экен деп. Бизге менимче андай акча бөлүүнүн деле кажети жок. Биз өзүбүз эле калың эл катары ошо 5 колонна болуп бергенге даяр болуп калганбыз да. Бирок мен мындай мүмкүн өзүм жеке байкоомча чеке жылдатарлык бир өзгөрүү болуп аткандай да, так ушул согуштун айынан. Руслан мырза айткандар деле бар албетте. Өзүнүн өлкөсүн коргогондой орус тарапты колдоп аткандар. Бирок ошол эле кезде бир аз Москванын аракеттеринен, бизге болгон мамилесинен бир аз чугучулап, обочолоп калган деле маанай бардай да. Ага түрткү өзгөчө былтыркы ошо Тажикстан менен болгон бизде Баткендеги согуш кагылыштан байкадым эле мен. Ошондо мурда ошо Путин Россия деп урааңын чаап жүргөн кишилердин эле оозунан ушул эмне унчукпайт алар? Эмне тажиктарды Рахмонду бизге күткүлөп койгон ошолор болуп жүрбөсүн деген сөздөр суроолор коюла баштагандай болду да. Азыр эми Украинанын дагы согуштун алдында дагы бир аз ойгонгондой. Бирок ошонун жан алып кетүүсүнө, тарап кетүүсүнө албетте Путин тараптан, Кремлдин болуп көрбөгөндөй пропагандалык аракеттери албетте бир аз тосуп атат. Азыр ошо Украинаны кандай гана сөздөр менен кылып сыпаттап, жаман көрсөтүп, нацисттер басып алган деп, улутчулдар деп. Мындай карасаң, кадимкидей эле күнүмдүк аскердик аракеттерди жана маалымат катары берип атканда, орустардын маалыматын окусаң, баланча жерде баланча киши Украинанын улутчулдар националистические силы, улутчулдар бригадасын талкалады. Украинанын армиясы дебейт, улутчулдар дейт. Башка сөзү жок. Демек, биз ошого окшогон сөздөрдөн жок эле дегенде ошо өзүбүзгө кабыл алышыбыз керек да. Демек, сен өзүң өлкөңдү коргосоң, демек нацист болуп чыгат экенсиң, улутчул болуп чыгат экенсиң. Демек, ошол сырттан турган башка өлкөнүн күчү, Россиянын күчү бизге келип, бизди ордубузга койгонго даяр экен деген маанилер туюндурулат, таратылып атат, бизге сиңирилип атат ошолорчу. Украинада эмне болуп атат? Украинада 14-жылы мамлекеттин 1,5 бөлүгүн киштеп кеткенден кийин, дагы бир бөлүгүн атайын өздөрү уюштурган
сепаратисттердин колуна карматып, жок эле жерден ортодо талаш уюштуруп, ошонун негизинде Минск сүйлөшүү процессин жандандырып, ошол сүйлөшүү процессинде кечке бут тосуп жүргөн, эч жака жылдыра койбогон маселени тарап Орусия экенин эске алганда, Украина эмне кылыш керек эле? Украина багынып Москвага кирип барыш керек беле? Бизде ошондой сыяктуу суроолорду деле коюп койсок болот да. Жок, бул мындай бир философия эмес, бул кванттык физика эмес, бул жөн гана үстүртөгө эле көз көрүнө маалымат. Ошону да, ошондой суроолорду кое билбегендигибиз, бул албетте бир чети ошол мурдатан 30 жылдан бери болбой орун албай келаткан уже сындуу аналитикалык жөндөгү талкуунун жоктугу, бир чети башка албетте мигранттар дейбиз, ар бир ошол миллион мигрантыбыз болсо, анын ар биринин үйдө калгандагы 5-6 кишиси бар. Эми чындыгында маалыматтык жагынан, баалуулук, идеологиялык жагынан биз Россияга малынып калганбыз десек болот. Бирок эң маанилүү дагы бир жыяты ошол тынбаган 24 саат бою бизге агылып жаткан ошол маалыматтык пропаганда десек болот да. Ошонун негизинде биз мисалы үчүн Тажикстан менен кагылыша кетсек, эгемендигибизди эстей калабыз. Бирок Россия менен болгон мамлекетте бизге эгемендик керекпи деген суроого деле жооп бериш керек болуп калды. Биз эгемен мамлекет болгубуз келеби же жокпу? Мына жана Марат ким эле Аманкулов айтпады беле жана өтпөй калган шайлоонун алдында. 30 жыл айланып кезип жүрдүк, эми болот, кайра үйгө келгенге убакыт келди. Ошол ой менимче калың эле тараганда эл арасында. Эгемендиктин баасын биз сезип бүтө элекпиз, талдап ала элекпиз өзүбүзгө. Эми ошол ойду жандандырыш үчүн эмне керек? Мисалы үчүн неме дегенде ойлор айтылат, Бул бизде жанагы социалдык пакетке кирип көрсөтүлүп келаткан ОРТ, РТР каналдарын ошолорду токтотсок, балким бир жаңы ой калыптанганга мүмкүнчүлүк болобу деген пикир айтылат да. Мисалы үчүн баягы өзүнө каршы коркунуч жаралган да. Ошол эле Молдавия, азыр мына Украинада согуш жүрүп жаткан кезде Приднестровьедагы абал баягы туруксуздашып баштаганда, ошондон кийин орус каналдарын көрсөтүүнү токтотуп койду. Ошол эле Европа өлкөлөрүндө токтотулуп атат. Russia Today'de de жаап атышат. Анткени ал жерде ачыктан ачык жалган маалымат берилип атат деп. Биз ошого келе алабызбы? Кандай эле пикирдестер? Мен оюмча биз келе алабыз. Эмнеге эл болгондон кийин баягы биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды, жанагы эгемендүү, эркин экенибизди биз бир эстешибиз керек да. Мисалы аналогия кылып баягы түшүнүш үчүн мисалы Казакстанды мисал келтирели. Кошунубуз Казакстан, январда эле окуялар болду. Ошондо бул пропаганда, Орусиянын пропагандасы кандай кылып калды? Ошо Путин сактап калды да. Биз дагы ушуну кабыл алып, Путин сактап калды. Одобек кирди, баягы алардын баягы хаос болуп кеткен жок деген эмне келди да. Эми мындайча айтканда Орусия жардам берди. Бирок ошол эле Казакстандын президенти жакында эле Путин менен жолукканда, ошол эле биз тымпыйып баягы унчукпай аткан акча кара дебеген ситуацияда ачык эле айтты. Мисалы биз деди жанагы квази мамлекеттерди, БНР менен ДНРди тааныбайбыз деди. Эч кандай ошол жерде Путин жанында отурду, мына тааныбайбыз деди. Ачык айтты. Мына Россиядан качкан жанагы батыштын компанияларын өзүнө чакырды. Келгиле, бизге келип инвестиция кылгыла. Андан кийин нефтини Россия бууп койду эле, алып башка жол менен аракет кылып атат жиберген. Мындайча айтканда, өзүнүн өлкөсүнүн кызыкчылыгын, улуттук кызыкчылыгын түшүнүп атат эмне экенин. Ошону коркпой, үркпөй, тайманбай, ал менен деле ушуп кетпей, ачык айтып ишке ашырып атат. Биз баягы кандай деп атат? Биз ошо Кремльди мындай бир тараптуу берилип сүйүп алганбыз. Биз баягы бир эркек кызды же кыз эркекти сүйөт го. Ошондо берилип сүйүп алганбыз. Жок, биз эл аралык субъект болгондон кийин, өлкө болгондон кийин өз алдынча ОАШ-то болсо, ОДКБ болсо, ОАЭС-тебиз, Евразэс-тебиз. Жок, сен чыгып өзүңдүн кызыкчылыгыңды талаша бер. Ага сага эч ким жок дейт. Мисалы Песков ошо Казакстандын жасалганына баа берип атат да. Туура деп атат, ар бир өлкө өзүнүн пикирин айтканга укуктуу деп атат. Түшүнүп атат элдер.
Мен бир жылдары бизде бир окуя болгон, эсиңерде 2000 кайсы жылы ошол Бакиев болгон эле бизде бир аз гана убакытта бир спикер пайда болгон. Айтебаев беле кийин Баккендин губернатору болду, эмне болду? Ошол спикер болуп, анан ошол убакта Миронов келип калган. Совет Федерациянын жетекчиси Миронов. Анан экөө ошол жерде биринчи жолу мен ошол жерде көргөм, баа берген аябай азамат деген да. Ошол киши менен кыргызча сүйлөшөт. Анан бизде скандал. Сен кантип Миронов менен кыргызча сүйлөшөсүң депчи. Анан скандал болуп, куш болуп, биз өзү актанып, аны кыргыз коомчулугу баягы бир бөлүгү да актанып, анан баягы Миронов кетип атканда аэропорттон суроо беришет. Спикер кыргызча сүйлөдү, сиз буга кандай баа бересиз деп баягы бияктагы жанагы 5-чи колуна жөн эле болбой калды, суроо берди. Миронов мынтип айтты. Туугандар деди, ал өзүнүн эне тили деди. Мындан табигый эмне бар? Ал дейт эне тили болгон сүйлөйт да деди. Биз ошо өзүбүз деле ошондо очень эле анын эне тили ошо кыргызча эле сүйлөшүп тура эле деп андан кийин биз өзүбүзгө келдик да. Биз ошо кээде унутуп калабыз да. Өзүбүздүн улуттук иденттүүлүгүбүздү, тарыхыбызды, өз алдынча мамлекет экенибизди, биздин дагы өлкө катары амбициябыз, кызыкчылыгыбыз, мисалы Россия менен анча-мынча нерселерде пикири келишпес болуп калышы мүмкүн. Дүйнөнүн баардык жерде өлкөлөр бири менен чатакташып кетет, түшүнүшпөй калышат. Ал табигый нерсе, аны чече калыш керек да. Ошон үчүн биз келе алабыз. Бизде ал жанагы акыркы өзгөчө эмиз айткан жанагы Тажикстан менен болгондо биз түшүндүк. Өрсө биздин кызыкчылыгыбызды бизден башка эч ким коргобойт экен. Биз өзүбүз ээ чыгышыбыз керек экен депчи. Ошон үчүн биз биринчи бирок жанагы биз мисалы мен сенин программага келип жана КТРКнын сайтына кирип, Украина деп жазып көрдүм да. Деди Украина боюнча кабарлар 7 жыл мурун берилген. 2014 Крымдан мурун берилген. Конфликт боюнча көп эчтеке жок. Кыргыз коомчулугунун соц тармактарда деле массалык маалымат каражаттарында Украина боюнча айтып берген альтернативдүү маалыматтарды болгондо айтып берген маалымат булактары өтө аз. Мисалы канча кыргыз журналисти бар Украинадагы окуяларды айтып берип атат. Жок го сен. Азыр эле ошо соцтордон акыркы Адил Турдукулов ал жерде мисалы биздин мекендештер жүрөт. Мисалы менин эң таң калган нерсем Украинадан баягы биздин мекендештерибиз курман болуп келип атпайбы? Биз эмнеге аягы кыргыз желегесин чыгарып алабыз? Алар биздин кыргыз жараны болсо дагы кандайдыр бир деңгээлде түшүнөт элем. Бирөөнүн өлкөсүнүн жараны, ошол өлкөнүн президентинин буйругуна баш ийип барып согуш курман болгон, бирөөнүн өлкөсүнө агрессия үчүн барган, анын курман болгону менен анын эмесине биздин эмнеге желебизди көтөрүп, биздин кыргыз өлкөсүнүн мамлекетинин офицерлери, куралдуу күчтөрдүн офицерлери эмнеге барып ошол жерде турушат? Мен такыр түшүнбөйм да. Бул боюнча дагы расмий дагы жооп берген. Макул адамгерчиликке жардам бер, мен колдоо тиги көңүл айт. Бирок жанагындай расмий бир позицияны эмнеге чыгып алабыз? Мындай бизден бирөө суранып атабы? Мисалы, биз тараппызбы? Анан өлкө катары киргизишпей эле кой, бирок жанагынтип мен митингге катыштым. Эмеге Украинанын эмесинин митингине колдоо боюнча тынчтык митингине катышып, ошол жерде толгон токой эмелер жүрөт. Теке биздин укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жүрөт. Путинди айтпа, жазба. Анан бир эмесине митингине катыштым. Эмомали Рахмонова акыркы эме болду. Ошондо дагы биз акцияга нааразычылык акциясын чыгып, аякта да милиционер келип, Эмомали Рахмонду сен жамандабаң. Мен макул мамлекеттик позицияң бейтарап, ага менин эч кимдин жатагы жок. Бирок эркин жарандык коом бирөөнүн укугун тебелебегенден кийин, мыйзамды бузбагандан кийин пикирин айтканга укуктуу да. Сен аны тыясың. Же болбосо акыркы мисалы Эрбол Султанбаев президенттин эмеси Каракалпакстандагы окуяларды талкуулап койсо, талкуулабагыла. Ал бирөөнүн мамлекеттин ички ишине кийлишпестик болот. А сен ушинтип тыя берсең, сен тыйып атасың бир жагынан монтип. Ошолардын баарын чек коюп атасың. Ошол эле убакта ОРТ, РТ, Кыргызстандагы Орусия басылмалары таптакай эле бир тараптуу жалган манипуляция баарын аралаштырып берип атпайбы? Күнүгө ошол маалыматты сугарып атпайбы? А биз дагы эле телевизор көргөн элбиз да.
телевизордогу чыккан маалыматка ишенген элбиз биз. Айтат го бирден болсо, телевизордон чыгып айтып атпайбы депчи. Биз ошондой элбиз. Биз бүгүнкү күндө биз башка бир өлкөнүн, башка бир коомдун, башка бир улуттун, башка бир өлкөнүн агрессиясын актаганга мындай курал болуп берип атабыз, пропаганданын куманды болуп берип атабыз. Аны менен эстетишпейт. Сен жок дегенде, жана сиз айткан суроого жооп, ошондой болуш үчүн жок дегенде болгон информацияны эки тараптуу болуп берип кой. Бул жерде мондай деп атышат, бирок мындай дагы маалыматтар бар деп чыгарганга жардам берип кой. Аны эч немени жамандабай эле кой, бирок бул деген Украинадагы болуп аткан окуя трагедия да. Бир өлкөгө кол салды. 4500 саналган, 1300 бала өлдү, 4512 миллион украин тентип кетти. Бул көрүнүп 21-кылымда Европанын ортосунда бир өлкөгө кол салып өзүнө каратып атат да. Басып алып баскынчылык менен алектенип атат да. Ошон үчүн баягы биз деле ошонун курмандыгы болуп атат. Мисалы, биздин ата бабаларыбыз деле жанагы өзүнүн жери, өлкөсү үчүн согушкандар басмачылыкка аталып калбадыбы? Биз бүгүн ошол пропаганданын уландысы эле катары эле өзүнүн өлкөсүн коргондорго биз улутчул деп атабыз. Ошон үчүн эртең жанагы ушундай нерсе биздин башыбызга келбейт, Кудай сактасын, келбейт деген эч ким кепилдик жок. Бирок ошондо биз деген жок дегенде ак менен караны айырмалай алабыз. Жок дегенде билели да. Ушул эле суроонун экономикалык өңүтүн алсак, биз ошол орус каналдарын бизди көрсөтүү үчүн керек болсо да акча төлөп келебиз. Мисалы үчүн быйылкы жылга чейин жылына калп айтпасам 48 миллион сом төлөчүбүз да. Ушул кандай түшүнсө болот деги? Биз өзүбүз бөлөк өлкөнүн пропагандасын көрүп атабыз, анан ошон үчүн биз өзүбүздүн экономикабыздан ага дагы акча берип атабыз да. Мындайча айтканда бизди аны туура түшүнүүгө болбойт менимче. Ошол биздин көз карашыбыз, түшүнүктөрүбүз өзгөрүшү мүмкүнбү деген сиздин алдында койгон сурооңузга да. Ошол мамлекеттик пропаганда каналдары бизге куюлуп аткандыгы биринчиден кайра эле ошол бизди жанагы бөжөңдөп, коркуп, шапкаңды бересем чапанымды деле көтөрө кетчи деп аша чаанып, аларды сурабагандан эки эсе кылып берип аткандыгыбыздын дагы бир көрсөткүчү ушул менимче. Жок эле дегенде ошону карма өзүбүз акчасын төлөп туруп пропагандасын сатып алып атабыз. Мен билгенден ал пропаганда агымына токтотолуу дегендей сөздөр бар, аракеттер да бар. Биринчи ошол керек. Экинчиден өзүбүздүн жергиликтүү маалымат булактарыбыз, кыргыз тилиндеги маалымат булактарыбыз өнүгүүсү зарыл. Эгер ошол биздин элибиз, калың элибиз ошол жана Бишкектеги эле бир кичинекей коомчулук эмес, айылдардагы, башка шаарлардагы элибиз дагы маалыматты ар тараптан ала баштаса, өзүбүздүн көз карандысыз медиа булактардан ала баштаганда, менимче өзгөрө баштайт, суроолор туула баштайт. Анан мамлекеттик эмелердин да, мекемелердин да иши бар албетте. Биринчиден ошол эле КТРды карачы болсок, алардын менимче кеминде эле бир 50-60% энергиясы, аракети ошол ички саясий талаш менен эле убара. Өзүбүздүн ичибиздеги душмандарды издеп, бирөөнү каралап, бирөөгө жалаа жаап, ушул илдетибиз токтобой койду. Такыр токтобой койду. Канча жаңы жетекчи келбесин, революция дейбиз, кайра келет дагы жанагы эле эски пластинка менен жаңы келип калган кандын камчысын чаап, ички душмандарыбызды, өзүбүздү бири-бирибизге тукуруп, каршы коюп, ошону менен гана элек. Ошол КТР, мисалы үчүн, эң маанилүү, эң чоң, ар бир үйгө жеткен маалыматтык мүмкүнчүлүгү бар КТР, мисалы үчүн, улуттук кызыкчылыктар деген эмне деген суроонун негизинде маани таратышы керек, мазмун таратышы керек. Ошонун мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошондой кылайын десе, башка нерселер менен, ошол ички быкычыкы саясий талаш менен алек качан болсо. Анан УКМК
жана 5 канал 5 колонна деп атканыбыз ошондой ар кандай аракеттер бизде байкалат, кээде ушунчалык көз көрүнө байкалат. Биздин мамлекеттик кызыкчылыгыбызга тескери болгон өңүтүсү дагы, кийингени дагы так ошол башка мамлекеттин агенттери экендигин ап-ачык ортого чыгып сүйлөгөндөрдө бир да реакция болбойт. Мисалы үчүн ар кандай жаш балдарды даярдап аскердик нукта даярдаган мектептер бар бизде. Мисалы үчүн бизге каршы чыгып келе турган эртең ошо Кудай сактасын кайрылы ошо Украина сыяктуу сырттан бир коркунуч келсе тура калып мен өлкөмдү сактайм деп ар бир жараныбыз чыгабы дегенге күмөн пайда болуп калат. Ошондой жерде кайрылы ошо УКМКнын анча мынча журналисттерди угуп тыншагандан сырткары бакытында ушул жагын да караш керек дейм да. Анткени булардын ошолордун мүмкүнчүлүгү бар. Башка карапайым элдин мүмкүнчүлүгү жок андай. Ошо бирөөлөр бир агенттер иш алып барып аткандыгы боюнча кайсы бир суроо туудурган уюмдар аракеттенип аткан боюнча биздин атайын мамлекеттик коопсуздукту караган уюмубуз бар, мекемебиз бар. Ошонун түз милдети ошол. Таң каласың кайра ошондой кездерде кээде эч кандай реакция да жок. Кадыр эсе кадимкидей иштеп жүрүшөт ошол сыяктуу топтор. Жана ошондо биз өзүбүздүн жана кыргыз тилдүү маани мазмунду чыгарып, кыргыз тилиндеги мындайча айтканда маалыматтык чөйрөнү, медианы өнүктүрүшүбүз керек деп атабыз да. Анан ошол бизенде ал суроого келсек, баягы эле кыргыз тилине келип такалабыз да. Кыргыз тили биздин коомдо эмне анча өнүкпөй атат депчи. Анткени мисалы үчүн айтсак, кыргыз тилинде же орус тилинде мазмун чыгарсаң, орус тилинде чыгарсаң ал көбүрөөк тарайт да. Таратыш оңой, жетиш оңой элге. Ошондуктан жана Эсенбай Нурушев агай деле айтты эле го, эмне үчүн орусча жазасыңыз, анткени мен кыргызча жазсам аны эч ким окубайт депчи. Анан ошол кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн, кыргыз тилиндеги мазмундарды кеңейтиш үчүн бизге эмне керек? Мисалы үчүн ошол эле Кудай бетин салбасын, бирок Украинадагыдай бир же жанагы Тажикстан менен болгон кагылышуудай бир чоң силкинүү, бир чоң бир мындайча айтканда эсибизге келтире турган бир окуя керекпи сөзсүз эле. Ансыз мындай алга жылып кетсек болбойбу? Жок, андай окуяны сиз айтсаңыз, биз мисалы 3 жыл революция көрдүк да. Мисалы эгер андай бир окуя бизди силкий турган болсо, 3 жыл революцияда жок деген жанагыдай коррупциядан бир кишинин бийлигинен кутулмакпыз да. Ал болгон жок. Менин оюм боюнча биз жалпы эле өлкөбүздүн биринчи отуруп бир багытын белгилеп алышыбыз керек да. Биз негизи каяка барып атабыз? Биз өзүбүз кандай Кыргызстанды каалайбыз? Кандай өлкө болгубуз келет? Биз мисалы университеттен чыгып аткан жанагы жаш биздин мекендештерибиз кандай болуш керек кадрларыбыз? Биздики мындай болуп атпайбы? Бизде ошол тил маселесичи, тил маселеси сиз жанагы эмеден дагы мурун сүйлөшүп аттык эле го. Анан мен ошондо оюма ошо келди да. Тил маселеси деле өлкөдөгү бардык аймактардагыдай эле экен да. Өз алдынча бир башаламандык баягы өзүнүн бир нугу менен кетип атат. Саламат сактоо деле, билим берүү деле, экономика деле, ишкердик деле өз алдынча баягы ким бирөө чыгып демилгели болуп бирдеме жазса кетип окшоп. Бирок жалпы бир мындай приоритеттер, анан бир күн тартипти бир өлкөбүздүн бир мындай вижн деп коет го, белгилеп алыш керек болуп атат да. Болбосо мына президент аябай эме кылды, тиги катуу талап койду, эмеге өткүлө деди баарыңар. Эле жок, жанагы электрондук документта бар экен, биринчи июндан тарта эч кимге кагаз сатып албайбыз деди. Эмне болду? Эмеде татнакай эле отчетто бар эле кагаз менен отурду. Биринчи июндан өтүп кеттик да. Кыргыз тили боюнча деле өзүңүздөн айтып бердиңиз. Канча президент келип аябай маанилүү деп тил күнү бар го. Кыргыз тилинин кайсы 21-20 март ошондо ошондо чыгабыз, баарыбыз эстейбиз, анан баягы калпакты бир күнгө кийип, анан 5-марттан ошондой эле кетти да. Ошондой эле. Мындай айтканда мындай бир узун мөөнөттүү экономика деле ошондой. Жана биздин ишкердик аябай маанилүү белгилүү да болду. Анан биздеги биз мындай туруктуу бир саясат жүргүзбөсөк, эч бир тармак өнүкпөйт экен да. Азыр Кыргызстанда тил маселеси ошол эле баягы демилгечи,
мындай бир мындай жеке демилгенин эмеси менен аркасы менен кетип атат да. Дагы жакшы Азаттык бар, BBC бар, мындай кыргызча маалыматтарды алып өлкөнүн ичинде, өлкөнүн сыртында эмне болуп атат деп билип алабыз да. Улуттук радио, улуттук массалык маалымат каражаттары жеке болсо деле алардын бүгүн баарын урушуп атышат, чет мамлекеттен каржыланат. Ким КТРди дагы шайлоо алганда Америка каржылап атпайбы мисалы. Аны менен ишибиз жок да. Сен каржылабасаң, сен колдобосоң, ким колдойт сени? Мисалы, бүгүнкү күндө мен түшүнмөйм, ошол эртерээк берген акчаны алып туруп биздин өлкөбүздүн ичиндеги улуттук маалымат каражаттарына бербей өнүксүн. Тажикстан менен баягы болгон конфликтте ким англисче кабарларды чыгарып дүйнөгө таанытты? Ошол сенин каражаттарыңда жеке болсун, мамлекеттик болсун, ошолор сенин маалыматтык согушта тиги тараф айтпадыбы, биз утулдук, булар утуп кетти. Ошону камсыз кылган ошолор да. Жеке сен айлаңды таппай калган убакта булар жеке демилге келип, бул бир гана ошол убакта эмес, пандемияда деле ким жеке демилге келип көтөрүп кетпеди. Кыргызстан бүгүнкү күндө ошол жеке демилгенин, жеке аракеттин, коомдук аракеттин, коомдук демилгенин потенциалын түшүнбөй атат да. Бүгүн коом бүгүн бизде баягы коомдук активизм жакшы эле деңгээлге келип калды. Бүгүн өзүбүздүн проблемабызды өзүбүз чече турган абалга келип калды. Коом мисалы Бишкекте автобустар токтоп калганда коом өзү чыгып бири-бирин алып барып жеткирбей, пандемияда эмеде баары көрдүк, жардам бирдеме болсо жардам бере коюш. Ошол потенциалды колдонбой эле, тескерисинче ошолорду чектеп эле, бүгүнкү күндө ошол Орусияга Тиянан дагы жеке демилге жардам берип атат, бул жагынан Украинага дагы жеке демилге жардам берип атат. Биз ошону аңдашыбыз керек болуп атат да. Анан баягы маалыматтык булактарды биз өнүктүрбөсөк, Кудай сактасын эртең Азаттык менен BBC'ни каржылабай койсо, ким бизге сапаттуу маалымат берет? Жок, КТРК берет. Же болбосо башка бир маалымат берет. Ошон үчүн биз ошого маани беришибиз керек болуп атат. Сиз кандай көрдүңүз, Эмин мырза? Мен да ойлойм, биринчиден баарыбыз түшүнүшүбүз керек, бул кыргыз тилиндеги маалымат алуу мүмкүнчүлүгү бул жөн гана тилдин гана маселеси эмес экен да. Мен деле ойлоп жүрдүм, кече ойлочу элем да, эми кыргыз тилине которолу, кыргыз тилинде сүйлөй баштайлы дегенде эми негизи тил деген эмне, бул жөн гана курал, ошол эле ойду башка тилде деле айтсаң болот дегендей. Бирок мындай ойлой келсең, бул жөн гана ой айтуунун куралы эмес, бул улут куруунун куралы экен. Бул жөн гана жанагы практикалык маселе эмес, бул идеялык деле маселе турат экен да. Канчалык көбүрөөк кыргыз тилинде мындай татаалыраак, көйгөйлүү, чукуган, талкыган маселелерди көтөрүп алчу болсок, ошончолук биз өзүбүздүн коомдун ичиндеги биримдикти, баягы ой бөлүшүүнү, байланыштарды беките алабыз, күчөтө алабыз. Эгер кыргыз тилинде сүйлөй албай, бир аз эле кыйналып калганда дароо же орусча сүйлөп, же башка тилде сүйлөчү болсок, ошол деңгээлде биз улут куруу деген жагын токтотуп коюп, биз мындай жалпы бизге тиешеси жок маалыматтык майданга илинип атабыз. Кантип күчөтөбүз? Менимче бир чети ошол бара-бара табигый, түздөн түз практикалык жөндө керек болуш керек экен. Ошо муктаж болушубуз керек. Биз кыргыз тилин сүйлөгөндө гана кайсы бир аракеттерди жумушта болобу, жашоодо болобу аткара ала турган болушубуз керек. Кыргыз тилин сүйлөй албай калсаң, кыргыз тилин билбесең, кайсы бир жакта чектөөлөр пайда болуп калат. Бир нерсе кыла албайсың. Жанагы саясий жана мыйзамдык чектөөлөр эмес, жалпы негизи ошол практикалык муктаждык болуш керек. Ал муктаждыкты кантип күчтөндүрө алабыз, жарата алабыз? Кайра эле ошол маанилүү, керектүү, кызыктуу болгон маалымат кыргызча чыга башташ керек. Кыргызча сүйлөө муктаждыгы ошол КТРда берилип аткан маалыматты эле алыш керек болсо, анда эч кимге кереги жок. Ал маалыматты орусча деле алып, ал маалыматтын бир чечкиндүү бир мааниси деле жок. Кыргызча билүү үчүн
кыргызча билгенде дагы да баалуулураак бир нерсени биле турган болушубуз керек. Бул өтө кайра эле биз жана козгоп аткан ошо улуттук баалуулугубуз, улуттук кызыкчылыктарыбыз эмне, эгемен болуу деген бул эмне биз үчүн деген суроолорго барып такалат да менимче. Бул сөзсүз эле кайра анан башка тилдерди чектеп салуу же терс карап кетүү эмес. Тескерисинче биз түшүнүшүбүз керек, ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүн, кыргыз коомун, өлкөбүздү өнүктүрүүнүн жолу ошол башка тилдердеги маалыматты, башка тилдердеги билимди үйгө алып келүү. Биз аларды алып келүү үчүн албетте биз англис тилин болобу, орус тилин болобу, француз тилин болобу билишибиз керек, ага аракеттенишибиз керек. Бирок ошол аракетибиз эгер биз чыныгы эгемен мамлекет болобуз, курабыз жана ошол бойдон калыптанабыз десек, анда ошону кыргыз тилине которгонго өзгөчө бир принципиалдуу маани беришибиз керек. Анан бүгүнкү маегибиздин акыркы суроосу ушу Украина сабактары. Менимче бул согуш башталганы украиналыктар баягы өзүнүн жаңы иденттүүлүгүн издеп башташты да. Анан ал жаңы иденттүүлүк издегенде, мисалы үчүн, албетте азыр душмандашып атышат, алар орус тилин жейреп башташты да. Анан ошо кыргыз иденттүүлүгү десек, жаңы кыргыз иденттүүлүгү десек, биз ошону кандай издесек болот? Ошонун мындайча айтканда баягы негизи, чордону эмне болушу мүмкүн, неге багытталышы мүмкүн, кандай ойдосуздар? Өтө чоң суроо, албетте татаал эген кыскача эле айта кетсем, бизде ошол кыргызды кыргыз кылган эмне жана биз сактап кала ала турган, бизге баалуу болгон нерселер эмнелер деген суроону кое билишибиз керек. Өзгөчө анан ошо Украинанын сабактары деген бизден улай эгер бизге которчу болсо, менимче бул жерде ошол биздин тарыхыбыз деген эмне. Анан тарых дегенде сөзсүз жанагы 10 кылым мурдагыга эмес, ал деле маанилүү, бирок азыркы кездеги ошол биз бүгүнкүгө чейин билген тарыхыбыз, мындай катардагы киши билген тарыхыбыз ошол Советтер Союзунда жазылган тарых. Андан берки келаткан тарых көбүн эсе мындай кичинекей чектелген гана чөйрөлөрдүн арасында калып алып келет. Ошол эле дүйнөлүк согушта Кыргызстан кандай акыбалда болду, кандай катарда кошулдук, же өзгөчөмү Советтер Союзуна кирдик деген ошол убактарда же колонизация болдук деген кезде ага чейин кандай аракеттер болот, кандай агымдар болуп атты, басмачылар деп аталгандар кимдер, бизди сактагандар делгендер кимдер? Бир аз кайра ошолорду чукуй башташыбыз керек да. Кайра эле азыр көп сөздөр айтылат. Мисалы үчүн ошо Жусуп Абдрахманов деген ким болгон? Эмне үчүн аны биз чукуп изилдеп кайрадан тааный башташыбыз керек? Же Исхак Разаковду кантип кайрадан тааный башташыбыз керек? Ушуларга менимче аракет кылышыбыз керек. Бул деген биздин тарыхыбыз буга чейин эгер сырттан жазылып келип, мына силер мондай болгонсуңар, силер мындай кишилерсиңер, элсиңер дегендерден арылып, өзүбүз чукуп ушундай бекенбиз, ошол туура бекен бизге буга чейин берилген маалымат деп аныктай билишибиз керек, айкындап. Ошондо менимче бир пайдабал пайда боло баштайт. Эгер биз эч кимге капа кыла көрбөй, эч кимге катуу сүйлөй көрбөйлү, орустарды капа кылып койбойлу, Кытайды капа кылып койбойлу десек, анда биз ушинтип жана суунун бетинде калкыган жалбырактай болуп кете беребиз, агым кайда, шамал кайда айдаса. Анткени ошол 16-жылды эле тереңирээк изилдөө үчүн мүмкүн бирөөлөргө жакпайт, бирок биз өзүбүздү билишибиз керек. Биздин казыгыбызды билишибиз керек. Ошондуктан менимче бул Украинада деле болот. Украинанын тарыхын эми Путин такыр оңдор кылып
өзүнө бурду. Ошого жараша алар жаңыдан калыптанып, жаңыдан кимдигин суроо салып башташты. Биз андай каргашалуу окуяга барбастан эле азыр мындай кадимки жашоодо ошондойго барышыбыз зарыл болуп турат дейм. Менин оюмча эң чоң бизге азыр аябай зарыл болуп турган нерсе, биз улут катары өзүбүзгө ишенимди кайрадан калыбына келтиришибиз болуп. Ошо бизге улут катары өзүбүзгө ишеним жетпей турат. Биз Украина, Кудай сактасын, Украина андай болбосо дагы бир топ сыноолордон өттүк. Биз өлкөбүз, улутубуз жалпы көп сыноолордон өттү да. Эчтекеге карабай, жанагыдай революция, жанагыдай пандемияга окшогон баягы тарыхтын сыноолоруна карабай, баткен окуялары болду. Ошого карабай биз өлкө катары сакталып калдык. Улут катары да сакталып калдык. Кайра бир улам, бир жаңы ишеним менен революция болуп жаңы бийлик тап келдик. Мисалы, бүт баягы ыкмаларды мындай көрдүк да, парламентте да көрдүк, азыр президенттикке көрүп атабыз. Биз өзүбүздүн мындай улут катары өзүбүздү мындай жасап келатабыз да. Анан ушул убакта мен көп айтам да, бизде эки Кыргызстан бар да. Бир Кыргызстан бар, мындай силерге окшоп жеке демилген көтөрүп улут үчүн, өлкө үчүн, мындай коом үчүн маанилүү маселелерди көтөрүп, жеке демилген менен. Мына ишкерлер, экономиканы канча революция барабай, ишкерлер экономиканы сактап калбайбы? Качып кеткен жок да талабы. Жарандык коом бар мисалы. Сөз эркиндиги бар мисалы. Журналисттер канчалаган проблемалар ачык-ачык коркпой, биз азыр ооруларыбыз, өзүбүздүн кемчиликтерибизди, ооруларыбызды талкуулап атабыз. Жаштарыбыз аябай илимге умтулуп атат. Дүйнөнүн дүңгүрөткөн университеттеринде окуп атышат. Спортто мисалы кандай гана жетишкендиктерге уул кыздарыбыз, жаштар жетишип атат. Анан биз ушул нерселерди, ушундай бир Кыргызстан бар, жаркын бир Кыргызстан бар, алдыга ачыктыкка, айкындыкка, жаркын келечекке умтулган. Бирок ошол убакта экинчи Кыргызстан бар да. Баягы келип эле бийиптеп бийликке жетип эле, анан бийиптеп өзүнө бир элитанын кызыкчылыгын коргош үчүн кайра эле өзүнүн баягы ашказанынан, кекиртегинен ары өтө албаган бир жеке гана өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон бир турган жарандардан турган бир экинчи Кыргызстан бар. Ошол жаңы Кыргызстан бул Кыргызстанды мындай бир жеңиш керек болот. Ошол ишеним кайра калыбына келиш керек болот. Бул кантип болот? Мен бир аябай кызыктуу бир пикир уктум эле. Мисалы айтат да, эмнеге укук органдары өкүлдөрү, айрым өкүлдөрү коррупцияга эметет деп, аралашат. Анан бирөө мынтип айтты да, биздин кыргыз ошол аралашкандар өзүнүн улуттук баягы тарыхын билбейт. Эмне менен сыймыктана турганын билбейт. Ошондуктан баардык жактан бир кайра жаралуу эмесин башташ керек болуп атат да. Биз ошол жерде балким ушул улуттун жанагы өнүгө турган чекиттери барбы? Ошолорду так аныктап алып, анан ошолорду мындай өнүгүүсүнө жол беришибиз керек да. Мисалы, эмнеге биз бүгүнкү күндө жарандык коомду чектейбиз? Аларды эмпошник деп тил дейбиз, гей дейбиз, анан балекет селекет дейбиз, анан батыштан акча. Бул сенин улуу кыздарың да. Бул сенин улутуңду алдыга жылдырып, жардам берип, окутуп, өкмөт кол жетпеген иштерди жасап атат. Эмне үчүн муну биз кылбайбыз да? Анан бизге баягы зыян кайдан келет? Баягы батыштан келет, анан эмпош. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө зыянды ким алып келип атат? Ошол эле коррупционерлер, булар эмне? Марстан келди. Жок, ошол эле мамлекеттик кызматкерлер, ошол эле биздин президенттер, бир сол президентибиз жок мисалы. Ошол нерселерди мындай бөлүп алып, анан бизди өстүрө турган, алдыга жылдыра турган, жаркын келечекке түртө турган нерселерди белгилеп алып, анан бизди артка тарткан нерселерден биз арылышыбыз керек да. Бирок мунун үчүн жана силердей болуп мындай ачык талкуулашыбыз керек. Арданбай, намыстанбай, мындай ачык айкын бир мындай улуттук бир консенсуска келишибиз керек окшойт да. Биз бүгүн жанагы суроолорду, биз кимбиз, каяка баратабыз, бизди эмне артка тартып атат, бизди эмне алдыга жылдырып атат деген суроолорду берип эле, кемчиликтерибизди коркпой талкуулап эле, анан жанагы эми жаңы нерсе ойлоп таппайлы, коомдордун, өлкөлөрдүн өнүккөн жакшы дүйнөдөгү
практикалар ошолорду эле колдонуш керек. Эмнеге биз жаңы бир өзүбүздүн жолубузду ойлоп таап атабыз? Рахмат. Анда сиздерге бүгүн аябай кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге да көңүл бурганыңыздарга рахмат. Эл аралык жаңылыктарды, пропаганда маселеси, ушундай коомдогу бүгүнкү талуулуу маселелерди талкуулап турмакчыбыз. Биздин каналыбызга кирип, биздин мазмундарыбызды көрүп туруңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.